Достор салам, менин атым Зере. Бул ачык сөз программасы баштан-баштанын YouTube каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз өтө кызыктуу коноктор менен өтө кызыктуу теманы талкуулайбыз. Менин жанымда бүгүн Ажар Касмалиева, ИРЭМ уюмунун жетекчиси жана жаштардын саясатка катышуусу боюнча эксперт. Дастан Бекешев, Жогорку кеңештин 5 жана 6 чакырылышынын депутаты, жана Татыбүбү Эргешбаева, юрист, аналитик жана конституция боюнча дагы эксперт болуп калдыңыз окшойт, азыр. Бүгүн биз аялзат жана саясат деген теманы талкуулайбыз. Дароо эле мен Дастан Далбаевичке суроо бергим келет. Дастан Далбаевич, эмне үчүн парламентте аялдар үчүн квота 30% 50 эмес, жана эмнеге ошол 30% аткарылбайт? Эми биринчиден бул квота 2010 жылдан баштап иштеп келатат. Бизде чындыгында тарыхыбызда башкача болгон. Жогорку кеңеште таптакыр аялдар болбой эле, ошол учурда эркектер депутаттар, анан башка гендердик уюмдар ушуну алар көрсөтүшкөндө, айтышканда бизге аялзаттан дагы депутаттар керек деп. Анан 2010 жылда ошол атайын квоталар түзүлгөн. 30%. Себеби мындайда бизде эң негизгиси бир мыйзам бар. Бул гендер жөнүндө мамлекеттик кызматта негизи ушундай 70% кем эмес бир жыныстыктан кызматкерлер болуш керек. Андан ашык болсо, бул мыйзамдын бузуу катары деп эсептелинет. Ошондуктан бул норма дагы ушул конституционный мындай мыйзамдарга шайлоо жөнүндө киргизилген. Эми тилекке каршы бул тизмеге талапкерлерге тийиштүү болуп атат. Ал эми уже ким депутат болот, болбойт, аны тилекке каршы партиялар чечет. Менимче биз азыр мына өзгөрүүлөрдү жергиликтүү кеңештерге киргизгенбиз. Азыр атайын резерв көрсөтүлгөн. Бул аялдарга эмес, бул гендердик резервди айтса болот да, бул туура эле болот да, ушундай. Ушундай резерв бар. Эми ушундай эле резервди менимче жогорку кеңеште дагы болуш керек. Аял заттарга ушундай резерв болуш керек. Себеби мына азыр жаңы конституция менен өтсө 90 депутат болот. 90 депутаттын ичинде аялдарга келиш өтө оор болот. Тизмеге кириш оор болот. Себеби биз билебиз да, ачык эле айтсак, эмне себеп менен ушундай болуп атат. Көбүнчө аялдарда ресурстар, каржы ресурстар жок. Бул бир. Каржы ресурстар. Экинчиден болсо, каржы ресурс болсо дагы саясий ушундай таасири же күчпү ушундай тилекке каршы жок. Биздин менталитет эми ушундай болуп калды. Көбүнчө мисалы бир мандаттуу болсо шайлоо, аялдар таптакыр келе албайт. Себеби аялдарга добуштуу бербейт, тилекке каршы ушундай. Эми ошон үчүн менимче бизге көп мындай жарандык билим жактан иштерди кылыш керекпиз. Калкыбызга айтыш керекпиз. Бизге саясатта аялдар керек. Аялдар болбосо, анда дайыма эле бизде уруш, дайыма эле бир эле каржы, талаш, ошол боюнча эле талкуулоолор болот. Негизи Ажар айтсаңыз, мына Дастан Далбаевич айтып кетпеди, жанагы бул ушул менталитетке байланыштуу, анан кийин коомдогу кандайдыр бир стереотиптерге байланыштуу. Мисалы үчүн, чындыгында эле кыздарды тарбиялап атканда аларды көп мотивациялап, мындай сен мындай кыла аласың, мындай жумушка барып иштей аласың, тигиндей кыла аласың деп мындай
ачыгыраак орусча айтканда широко көрсөтпөйбүз да перспективаларды. Ушул тарбия менен байланыштуу болсо керек. Сиз өзүңүздүн опытыңыз боюнча айтып берсеңиз, ушул эмне үчүн сиздин оюңузча ушундай бизде көйгөй бар азыр? Мына 30% квота бар, бирок ал дагы аткарылбайт. Эми баары эле билет болуш керек ошо эң маселени. Жана үй бүлөдөн башталат деп коет го кичинекей кезибизден эле. Кыздар мугалим болуш керек, доктор болуш керек, медайым болуш керек. Ушул эң стереотиптүү ролдорду башынан эле байлап коебуз да ушу кыздаргачы. Мен өзүмдүн 2 кызым бар. Анан мына азыр мектепке барышат да. Эми биз азыр эметип атканда биз аракет кылабыз да, көмөкөбүз, жок силер лидер болуш керексиңер. Анан тигин өзүңөрдүн мындай ой пикирлериңерди айткыла, тартынбагыла депчи, ар кандай кесип болбосун ошо кесипти алып кете аласыңар деп айтсак деле, бирок могу бала бакчада, мектепте ар кандай стереотиптерди абдан көп киргизишет экен да. Мен азыр бала бакчада экөөтөн окушат. Мынтип эле ошол жактан эле башталат да, бала бакчадан элечи. Жок, бул кыздык эмес да, биз мындай назик болуш керекпиз, анан розовый цвет кийиш керекпиз. Жок, көк бул кыздар, эркектердин цвети. Анан тиги пилот же милиционер же мындай президент десең эле, булар воспитательдер айтты, бул эркек балдардын кесиби го, анан космонавтика деген деп коюшат да. Ошо тилекке каршы биз мындай частный садикке барабыз да, частный бала бакчага. Бирок ошол жакта дагы ушундай стереотиптүү линияларды киргизип турушат экен да. Мен келип башкача айтам да. Башка айтып жатсам, ортосунда мындай какой-то кайчы пикирлер болот экен да. Анан түшүнүшпөйт да. Же анан бирок жана айтат го, үй бүлөдө бир эң негизги тарбия болсо ошого эле болуп кетет депчи. Мен ошого ишенем, бирок ошого карабай бул шаардын ичинде биз ошо мындай өзүбүздүн үй бүлөбүздө дагы альтернативдүү маалыматты берип турабыз да. А башка үй бүлөлөрдө, айыл жергесинде андай вообще бул ситуация абдан эмеле болуш керек. Мен бир эмем бар, тажрыйбам бар да. Биз бир жолу түштүк жакта бир айылда иштеп, анан кыздарды чогултуп ошо менен жолугушуу уюштурганбыз да. Депутат аял мененчи, депутат айым менен өзү мугалим болчу да, директору, мектептин директору болчу. Мүдүр болуп анан келип ошо айтып берип атты да, ушундай болгула, тайманбагыла, эч ким басмантпаш керек, өзүңөрдүн жолуңарды тандагыла деп айтып берип атса, кыздар ошол эле мектеп, ошол эле жерге, ушу айылдын эле окуучулары болчу кыздар. Эже 18 жашка чейин күйөөгө чыгып алыш керек да, анан статистика боюнча бир кызга 4 бала турбайбы деп ошентип. Анан тиги эже абдан эметип кетти да. Эмнеге, кайсы статистиканы алдыңар? Тиги мына баары эле айтып атпайбы? Кайсы жерин айтып атат? Мектепте деле айтат. Басмырлогон тенденциялар ушу үй бүлөдөн эмес, ушу окуу жайлардан көп кетет экен да. Үй бүлөдөн ата-энелер түшүнсө дагы, жанагы кичинекей микрообщество в школах, они очень сильно влияют на девочек. Мектептерде, бала бакчаларда дагы ушу гендерно чувствительный деп коет го, программаларды киргизиш керек сөзсүз. Анан ошо программалардын реализациясындагы мониторинг кылып, изилдеп туруш керек да, кандай болуп атат, кандай болгон жок. Эмнени айтып атышат, эмнени айтышкан жок. Үй бүлөсүндө дагы андай маалымат болбосо дагы, баскырылып турса, окуу жайда шарт берип турса, менин оюмча андай кичине өзгөрүүлөр болмок да. А эки жакта тең басмырлаганда анан кыздар өзүн чөгүп, демек аялдардын саясаттагы аздыгы ушул стереотиптерге, тарбияга байланыштуу, и ушул именно аялзаттын саясаттагы аздыгы дагы бир факторго байланыштуу популярный эмес. Мисалы аялдар саясатта деген нерсеге спрос көп жок. Чынбы? Мисалы үчүн ООН женщины 2016 жылы бир анкетирование жасаптыр да. Ошол анкетирование боюнча суранган адамдардан 50% аялзаттын саясатка катышпай эле коюшу керек деген ошондой нерсеге ишенип, анан кийин
женщины слишком слабые для политики деген заключенияга келишиптир да. Мисалы таттыбек айтсаңыз, ошол квота, мисалы парламенттеги квота 30%, бул рекомендательный характерби же бул квотанын бузулушу бир наказаниялар барбы же бул кандай квота бул? Рахмат. Бизде квота деген бул негизи албетте мыйзам тартибинде аткарыла турган 30% бул эң азынча аялдар ошо мамлекеттик же болбосо парламентте, жергиликтүү кеңеште, мамлекеттик мекемелерде мындай тартип түрүндө каралыш келе турган норма. Бирок аял кишилерге чектөө жок. Эгерде мисалы аял кишилер саясатта, мамлекеттик же муниципалдык мекемелерде көбүрөөк иштегиси келсе, анда алардын өкүлчүлүгү мисалы 70%га чейин көбөйүшү мүмкүн да. Мыйзамда мынтип аталып атат да. Бир жыныстык өкүлдөргө 70% чектөлүү деп. Ошондо бара-бара мисалы тенденция өзгөрүлсө, бара-бара анда аял кишилер 70%дан ашпаш керек болот да. Ооба, ушундай бир мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да негизи. Мыйзамдык механизмдер түзүлгөн, анан мыйзамда аялдар болсун же эркектер болсун деген чектөө жок. Бирок бизде ушу аял кишилер биз өнүгүп аткан өлкө болгондуктан, экинчиден бизде менталитет бар, каада салт бар. Ошонго карата көбүнчө бизде аял кишилерди басмырлап коет да. Анан сиз менен мен макулдашмын, ажар эмне дегенде мына кыз кичинесинен өскөндө эле өтө көптөгөн чектөөлөр коюлат дагы. Анан негизи өзү статистика боюнча мектепте дагы, университетте дагы аял кишилер абдан жакшы окуйт. Бирок эмнегедир экичи болгон балдарга жашоо көбүрөөк мындай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет да. Ошонун жыйынтыгында бизде бүгүнкү күндө мына мамлекетте болуп жаткан көптөгөн маселелердин түбү негизи өзү ошо гендердик баланс жоктун айынан болгон нерсе. Ал нерсе психологиялык, эмоциялык, андан сырткары мүмкүнчүлүктөр тараптан дагы көптөгөн тобокелчиликтерди ошол жаратат да өзү негизи менин оюмча. Эмне дегенде менин эле бир мисалымда мен өзүм айта алам. Бизде бардыгыбыз кызбыз да, анан үйдө мен эң чоңумун. Анан бир нерселерди кыйын жасасаң эле, апам айтпай калганына 2 эле жыл болду, мынтип айта берчү да. Ушу сен бала эле болуп калбаптырсың. Жакшы болмок эле, эртерээк көтөрүлмөксүң. Анан биз ушул гендерди үйрөнүп, психология менен иштеп, бардык тараптарды апамдар дагы бирге иштегенден үй бүлө менен бирге иштедик да. Ошондо айттык, силер кемсинбегиле, бизде бардыгы кыз болгондуктан, экинчи апа, сиз мисалы мени кыйын көрсөңүз, анда ойлобоң, что мен бала болушум керек, кыз болгонума шүгүрдеш керек. Бизде бир гана ушундай туура эмес, бизде стереотиптик түшүнүктөр бар. Анан даже кызың кээ бирде кыйын болуп атса, иши болсо бала болуп калса эле деген ниет ой менен жашап, ошондой кандайдыр бир ушундай маселелер бар да. Бирок ошону акырындап жеңсе болот, бирок анга бир гана психологиялык көбүнчө анан уюштуруучу мындай азыр сиз көп бизде мекемелер бар го, мындай мамлекеттик эмес, ошолордун иштери, жарандык коомдун иштери өтө маанилүү болуп атат да, көбүнчө өспүрүмдөр үчүн. Мындай суроодо ушул биз айтып кеткен нерселер өтө туура. Менимче ушул бул талкууга аябай жакшы фундамент коюп койдук да. Биз бул коомдогу стереотиптер жана кандайдыр бир түшүнүктөрдөн улам депчи. Бирок мисалы ушул айымдар политикага баруу амбициясы бар болгондо деле, Дастан Далабаев, сиз кандай ойлойсуз? Кыйыныраак деп ойлойсузбу? Мисалы биз укканбыз, ак үйдө жанагындай харассменттер, сексуалдык асылуулар. Дастан Далабаевич, сиз өзүңүз көрдүңүз беле ошондой парламенттеги мисалы сексизмдин көрүнүштөрү, ошондой бар беле? Эми мындай сексизм деген мындай публичный таба албайм эмес. Мүмкүн болушу мүмкүн, бирок ал көрүнүктүү эмес. Мындай бир кабинетте болбосо, мындай жалпысынан чындыгында мен ушундай фактыларды уккан жокмун. Бирок менимче бар. Ушундай эми коомдо болушу мүмкүн. Себеби бизде дагы депутаттар ушундай эле элден келген депутаттар көбүнчө мындай диний менен байланышкан, алар мүмкүн ушундай кылышы мүмкүн. Менимче болушу мүмкүн, бирок
Бул жерде мындай да, мен саясий лидерлер менен сүйлөшкөндө, ошол квота келгенде көбүнчө айтышат да, даже аялдарды араң эле табасың дейт. Араң эле табасың дейт. Кээ бир макул болбой, даже акчасы бар, бүт баары бар, бирок анын күйөөсү айтышы мүмкүн, саясатты эмне кыласың, үй бүлөдө эле иштерди кылбайсыңбы деп, же балдарды тарбия алыш керек, же сенин жумушуң башка бар да саясатка кирбей эле кой деп. Мына азыр айылдык кеңештерге шайлоо болуп атат. Кээ бир айылда чындыгында аялдар чыкпай жатат. Кээ бир айыл өкмөттүн башчылары атайын ошол квотаны жабыш үчүн өзүнүн аялдарды чыгарат экен, тааныштардын аялдарды чыгарат экен. Себеби ошол жерде өтө мындай традиционный ком болуп калды да. Аларда мисалы аялдарды колдобойт алар. Себеби көбүнчө мындай алар ойлоп атышат да, динде андай болбош керек, аял башкарбаш керек. Бирок чындыгында динде андай тыюулар жок. Ачык эле айтсам, андай тыюулар жок. Бирок тилекке каршы ушундай региондор, айылдар бар. Ушул жерде атайын ошо резервди жабыш үчүн чыгарышат да. А парламентке шайлоо баштаганда десең көбүнчө мен саясий партиялардын лидерлеринен угуп калам да, кантип ушул квотаны жабабыз, каерден аялдарды табабыз, өзгөчө акчалуу ушундай аялдарды араң табышат да. Бул жерде менимче бир маселени коюш керек да. Лишь бы аялдар келсин деп андай дагы максатты койбош керек да. Себеби биз көрдүк да, жогорку кеңеште кээ бир аялдар өзүлөр, алар даже аял заттын укуктарга каршы болуп атышат да. Бар ушундай, бар. Компетенциясы жок ушундай аялдар келет да. Ар кандай маселелерди вообще башка маселелерди көтөрүп, аялдарды керек болсо ошол эле мындай кийиниш керек деп ушундай үйрөтүшөт да. Тескерисинче булар аялдардын укуктарды коргобой, тескерисинче аялдарга башка мындай поведенияны көрсөтүп жатышат да. Традиционный ушундай поведенияны көрсөтүп жатышат. Аялдар мындай кийиниш керек, мындай отуруш керек деп. Сурамжылоо боюнча коомдо чындыгында андай талап мен уга элекмин да, что бизге вот аялдар керек деп. Бирок ошол талап болбосо дагы биз дагы үйрөтүш керекпиз. Менимче бул биздин билимдин деңгээли менен байланыштуу да. Билимдин деңгээли. Билимдин деңгээли чоң болсо, мындай жогорураак болсо, анда мүмкүн жарандар ошону сезиши мүмкүн да. Да, бизге, оказывается, мектептен баштап, бала бакчадан баштап гендердик ушундай сабактар өткөрүш керек. Мүмкүн ошондо ушундай коомдо талап болуш мүмкүн. Мисалы сиз айтып кетпедиңизби, жанагы парламентте деле эме бар деп, аялдар өздөрү ушундай консервативдүү кандайдыр бир идеяларды алып келген аялдар да бар деп. Менимче парламентте консервативдүү идеяларды алып келген адамдар негизи көп. Негизи адамдар ар кандай болот, бирок орусча айтканда это не означает, да, что как бы женщин, то есть как бы женщин по-любому должно быть, ну как бы по-любому должен соблюдаться гендерный баланс, несмотря на взгляды политиков или на там условно полезность. Жок, турай, аны туура айтасыз. Негизи гендердик ошол квота болуш керек. Бирок менимче кантип биз ошол гендердик квотаны сактайбыз келечекте, мен өтө мындай күмөн болуп атат да менде. Себеби азыр мына депутаттардын саны азайып атат, анан бир мандаттуу система кирип атат. Партия аркылуу өтө аз аял депутаттар келиши мүмкүн, өтө аз. Ажара, негизи сиз кантип ойлойсуз, эмне үчүн парламент болобу же болбосо башкача бир мамлекеттик учреждение болобу, эмне үчүн гендердик баланс деген нерсе бизге керек? Коомдо бул коом үчүн кандай туура нерселерди алып келиши мүмкүн? Мен оюм боюнча бул аялдардын эмнеге жанагы минимуму дегендей 50% деген керек.
Анткени аялдар билген маселелер, суроолор билген эркектер эч качан билбейт. Мисалы жана да бир эме мисал келтирип кетейин. Бир эки эже депутат менен сүйлөшүп, ошол эле айыл жеркесинен, жаңылбасам жаңы жер айылынан да, түштүк жактан. Ошо эме чек арада жайгашкан айыл. Анан ошо сүйлөшкөндө мынтип айтып беришип атат да, араң болдук дейт да. Чын айткандачы, жана айтып кетпеди Дастан Далабаевич дагы, сиз дагы аялдарды колдобойт депчи. Анан бирок ошо биз болгондон кийин ӨКТнын депутат болуп, анан алар ушул мурун каралбаган маселе, суроолорду чече башташкан да. Мисалы, ал айылда көп аялдар вообще жарандары рак оору менен бир ооруп башташкан да, бир убакыттачы. Анан дарыланганга же диагностика өткөнгө дагы эмеси жок. Каражаттар, акчасы жок болуп эле. Көбүнчө аялдар жанагы рак груди боюнчачы көп ооруй башташкан, тенденция прямо она проявлялась. Анан ошо аял өзү медик болгонунан депутат болуп, бюджеттен азыр эме эсимде жок кандай сумманы чыгарган, бирок ошо диагностикага жеткендей каражатты ушу уруш менен араң да талашып атып чыгарып, ар бир аялды диагностикадан келип, ошо эме айылына алып келип, ошо диагностикалык врачтарды, оборудованияны алып келип туруп өткөргөн да. Анан менин оюм боюнча ушул суроо аял болбосо, ушу местный жергиликтүү кеңештин ичинде аял болбосо чечилмек эмес. Ошо аялдар кыйналып эле, ооруп, ошол ойдон жүрө бермек да. Анан алардын сөзү боюнча, анан биздин дагы ушу көп жыл, ушу 10 жыл иштеп жүрөбүз, ушу жаштар мененчи бардык аймактарда эмеде айтышат да, балдардын суроолору, жаш балдардын суроолору, анан аялдардын суроолору эч качан чечилбейт. Көбүнчө айыл жергесинде, айырмасы жок, кайсы жерде, шаар жергесинде деле көбүнчө маселелер, суроолор именно балдар менен, аялдар менен байланыштуу да. Чын айткандачы, бул жана безопасность дегендей, бул эме саламаттык сактоо боюнча, бул окуу боюнча, жана мектепте деле жалаң аялдар иштейт да. Бирок ошондо эле алардын эмеси жана интерестери эч жерде көрсөтүлбөйт. Бийлик жалаң эркектерден турганда алар өзүлөрүнүн эле суроолорун чечет экен да, особенно эмеде айыл жергесиндечи, бул суу, анан жана жерди бөлүү, анан ар кандай иш-чараларды өткөрүү, мындай эң маанилүү суроолор аял жок, чечилбейт. Алар бул даже алар да бир мисал айтып кетишти эле, эркектер биз келгенде эркектер мынчы депчи, жана аялдардын суроолорун көтөрүп жатканда сессиялардан, койчу чай эле даярдап берчи, жакшы эле чай эле ичип алайлычы, ошол бойдон чай ичип алып кете берели дегендейчи. Алар даже мындай маани бербейт да ошол суроолоргочу. Ошон үчүн негизи аялдардын суроосу эмес, социалдык курч маселелерчи. Ооба, булар аялдардын эле суроосу эмес, жаш балдардын эле суроосу эмес да. Бул жалпы коомго эме кесепетин тийгизген суроолор да. Бирок эркектер аны көбүнчө же көрбөйт, же маанисин мындай эметилбейт да, внимание не уделяет дегендейчи, же чын айтканда түшүнбөйт. Ошон үчүн сөзсүз аялдар жок болсо көп курч маселелер коомдо чечилбейт. Демек, инклюзивдүүлүк сөзсүз түрдө керек, чынбы? Мен дагы ошол бүгүнкү берилишке даярданып атканда бир статья окудум да, кайсыл бир жылы унутуп калдым. Бирок ушул негизи парламентте дагы, саясатта дагы мындай тенденция бар экен да, аялдар ушул социалдык маселелер менен байланышкан тармактарда көбүрөөк иштейт. Мисалы, МВД жакта мисалы аялдар азыраак. Анан кийин ушул бир жылы жогорку кеңеште заседание болуп, бир суроону рассмотрение кылып атканда 80 депутат чыгып кетиптир кабинеттен. Ушул именно социалдык курч маселелердин талкуулоосу башталганда, именно аялдар жана балдардын социалдык маселелерин талкуулап баштаганда 80 депутат чыгып, 15 депутат калып, ушундай заинтересованность жок экен да. Ушундай нерсени мен окудум. Татуу, сиздин оюңуз боюнча, мисалы жана дагы бир суроо бар да менде. Биз айтып атпайбызбы азыр, эмесем кыздар каалаган нерсесин кыла алат, кааласа тигил жака барып, кааласа мындай профессияга окуп, мисалы же болсо тиякта иштеп, биякта иштеп. Бирок
Сіздер білесіздербе, Қырғызстанда аялдар үчүн тыюу салынган 400 профессия бар. 400 профессия. Бұл кандайча азыр 21-чи кылым эмеспи? Бул эмне үчүн ушундай нерсе бар? Каяктан калган? Таттуу сиз юридикалык түрдөн ойлойсузбу бул ушул нерсе адам укугуна бир аз не совпадает дегендей? Мыйзам боюнча жок да бирок. Конституция боюнча, Дастан Далбаевич, 400 профессия. Мындай да, Конституцияда андай тыюулар жок, чектөөлөр жок. Бул өкмөттүн токтом негизинде, анан бул жерде таптакыр дискриминация болот деп айтууга туура эмес. Бул позитивдүү дискриминация. Позитивдүү дискриминация бул эмне? Кичине послабление башка бир жерден берүү да. Мисалы, аял барып шахтер болуп иштесе же грузчик болуп, анын репродукциялык ушундай функцияларга терс таасирин бериш мүмкүн. Ошон үчүн бул не то что мындай тыюу да, мамлекеттен бул рекомендация. Ушундай жумуштарга иште берсе, оор жумуштарга мүмкүн анан бул аял төрө албайт. Ушундай токтомдор башка дагы мамлекеттерде бар. Бул позитивдүү дискриминация. Эми кээ бир да туура, кээ бир алыш керек. Мисалы, ошол эле армияда эмнеге кызмат кыла албайт да? Мисалы, биз көрүп атабыз го, ошол эле Израиль, Америка, эң мыкты ушундай жоокерлер бул аялдар. Жакшы аткан снайперлер именно аялдар. Эмнеге болбойт? Болот. Кээ бир ушундай МВДге иштегенге, мына биз көрүп атабыз го, следовательдер бар, аялдар. Иштерсе болот. Менимче ошол жерге көбүнчө аялдарды алып келиш керекпиз да. Себеби аялдар кичине алар эркектен айырмасы мындай да. Эмоциональный интеллект, да? Эмоциональный интеллект бар, ооба. Кичине кишинин турмушту ойлоп, эмнеге бул кылмыш аракетти кылды. А бизде сразу сабап мажбурлоо кылып, ошол негизинде биз далилдерди алабыз да, аял андай кыла албайт. Ал сабабайт ындай эркекти. Статистика боюнча десеңиз. Статистика боюнча ушундай да. Ошондуктан менимче күч структурага керек болсо аларга тескерисинче аялдарды даже көбүрөөк алып келиш керекпиз да. Укук коргоо ошол бейөкмөттүн өкүлчүлүктөр, укук коргоо кылган адамдар, алар дайыма ушундай айтышат да, бирок өзүлөр мисалы шахтага барбайт да, иштебейт да. Бул жөнүндө киргизилген жок да. Эми ачык эле айтсак, азыр бул тыюулар, давайте ачык эле айтайлы, керек болсо алар иштебейт. Иштейм десе, грузчик болом десе, грузчикти так эле мына көрүп атабыз го, Ош базарында чоң грузту ташып жүрүшөт. Дастан Далбаевич, кээ айымдар төрөгүсү келбейт. Кээ айым негизи адам өзүнүн... Мен айтып атам го, бул мына биз бири-бирибизди укпай жатабыз да. Мен айтып атам го, керек болсо булар тыюулар иштебей жатат. Бул мамлекеттен рекомендация катары. Мен азыр ушуну мыйзам демесинде түшүнүп, мен эмне үчүн айтып атам, бизде мыйзам тарабынан чектөөлөр жок депчи. Бизде эл аралык уюм бар да, мына эмгек боюнчачы МОД деп аталат. Жана ошолордун стандарттары боюнча биздин өлкөдө бир дагы иш чарага аял кишиге чектөө каралган эмес. Биз алардын мыйзамдарын, эл аралык мыйзамдарды аял укугу боюнча ратификация кылгандан кийин биз аларга карама каршы иш чараларды жасай албайбыз. Анан распоряжение же постановление бизде өкмөт тарабынан чыкканда, алардын күчү бир гана ошо мамлекеттик мекемелерге тиешелүү гана функциясы бар. Жана мамлекеттик мекемелердин арасында дагы ал мындай указ катары аткарылсын деген нормага киргизилбейт. Алардын көбүнчө функциясы мындай рекомендация катары берилет. Бирок ошо МОДто киргизилген норма боюнча, эгерде распоряжениеде чектөөчү, мен мисалы шахтер болгум келсе,
мисалы. Бирок мага чектөөчү нормалар болсо, бул анда дискриминация деп кабыл алынат дагы, бул распоряжение жокко чыгарылыш керек. Негизи өзү мен эмнени ойлойм? Бизде аял кишилер үчүн, алардын мүмкүнчүлүктөрү үчүн чектөлүүчү бардык мыйзам тарабынан нормалар алыныш керек. Анан эгерде ошол жерге барып аял киши жабыркаланса, анда ал анын чечими. Бирок алдын ала бардыгы үчүн бул жерде жыныстык өкүлчүлүккө карабастан эркек киши болобу, аял киши болобу бирдей техника безопасность деп коет, коопсуздуулугу аныкталыш керек дагы, бардык үчүн жакшы шарттар каралыш керек деп. Бул негизи менин өзүмүн мындай аял киши катары юрист болгон. Анан кийин акыркы жылдары мен ушу гендердик аспект боюнча өтө көп аналитикалык иш-чараларды жүргүзүп, мына азыр бизде конституция өзгөрүлүп атат. Конституцияны эл кабыл алып калышы мүмкүн да, референдумдун жыйынтыгында. Ал жерде көптөгөн тобокелчиликтер бар. Жана социалдык тармак боюнча 5 норма каралган, ошол нормалар жокко чыгарылган да. Мисалы, эң мен үчүн жаман каралган норма бул конституциядан ар бир ишкер үчүн минималдуу оплата, заработная плата, иш акысы төлөнбөй калат, төлөнүш керек деген норма жокко чыгарылып атат да. Көбүнчө социалдык экономикалык тармактарда бизде аял кишилер иштейт да. Мыйзамда камтылбай калса, анда аял кишилер ошол кепилдиктен жокко калып атат да. Анан экинчиси бизде инвентаризация деген болот да. Но уже президент тарабынан указ жазылып, өкмөт болсо межведомственный группаларды түзүп койду да. Бул эмне жөнүндө аталып атат? Өлкөдө 354 мыйзам инвентаризацияга каралат дагы, 9000ге жакын указ распоряжениялар жокко чыгарылып, кайра башынан каралып чыгат да. Алардын күчү токтолунат. Эми ошол жерде биз Борбор Азия боюнча эң эксклюзивдүү өлкөбүз да, ушу социалдык, гендердик тараптан адамдын укугун колдоо боюнча биз көптөгөн жетишкендиктер бар да. Институалдуу укук тарабынан жетишкендиктер бар. Эми ошолордун баардыгы жокко чыгарылат дагы гендердик аспекттен. Мисалы, азыр мына ошо парламенттин мүчөлөрү боюнча шайлоо, айылдык кеңештер боюнча, жергиликтүү кеңештер боюнча шайлоо, мамлекеттик, муниципалдык жок дегендей эмгек кодексине тиешелүү бардык нормаларда гендердик аспектти кантип сактап калуу болот деген биз мисалы эксперттик топ түздүк. Түзгөн кезде дагы тобокелчиликтер абдан чоң. Эмне дегенде, мына көрдүңүздөр, бизде 120 парламенттин ичинен 30 көп болсо аял киши, 40 калган эркек кишилер. Анан көптөгөн гендерге тиешелүү суроолорду түшүнбөйт, жана мынтип эле коюшат: ай, ошо ЛГБТ болбойт. Мындай кандайдыр бир абдан туура эмес, стереотиптүү, сапатсыз, абдан төмөндөшкөн мындай көз караш. Ушул көз караш мындай да бир гана бул биздеги парламентарийлерде эмес, парламентарийдин мүчөлөрү бул элдин мындай бир айнеги деп атап коебуз да. Анан ошондой болуп аткан абалда эч бир аял кишиге чектөөчү, эч бир аял кишини колдобой турган нормаларды киргизбеш керек. Квота нормасы бул эл аралык практикада өнүгүп келип аткан өлкөлөр үчүн керек. Эмнеге дебейсиздерби? Өнүгүп келип аткан өлкөлөрдө эң жаман көзөмөл аял кишилер жана социалдык тармактагы мындай социально уязвимый группа деп коет, ошолорго карата аз көңүл бурулат. Ошондуктан аялдарга, андан сырткары социалдык уязвимый группаларга, жаштарга көбүрөөк көзөмөл, көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр түзүлүш керек. Жана квота бул мыйзам тарабынан, мыйзам механизминен адамдардын укугун колдоп берүү, социалдык өкүлдөрдүн, социалдык өкүлдөргө колдонуу, аларды колдоп берүү үчүн мыйзамдык механизм. Ошондуктан өлкө, өнүккөн өлкө тарабына чыгып, аял кишилердин укугун колдоосоң дагы өзү менен өзүнчө иштеп кете турган механизм, практика жүзүндө түзүлгөндө квоталар өзү менен өзү жок болуп кетет. Бирок ошол учурда дагы квоталар ар бир тарапта туруш керек. Мисалы, Европа көп өнүккөн өлкөлөрдө квота системасы бүгүнкүгө чейин каралат. Алар анга муктаж эмес. Бирок эмне үчүн? Ар бир учурда, мисалы, согуш учуру чыгып кетеби, башка нерсе болуп кетеби, ошонго карабастан эки жыныстык өкүлдөрдүн ортосунда эч бир учурда фундаменталдуу укуктары бузулбасын, жана мыйзам тарабынан түзүлгөн кандайдыр бир эң алгачкы принциптер бузулбасын деген ниет менен ошондой нерселерди тартип катарында киргизилет да.
Татөбү юрист катары айтсаңыз, эгерде мен азыр шахтер болгум келсе, мен барып мамлекеттик бир шахтага барып жумуш таба аламбы? Таба аласыз. Тапкан кезде дагы эгерде чектөө болсо, сотко кайрылсаңыз, бизде мисалы эмгек кодекси бар да, эмгек кодексинин нормасы өкмөт тарабынан чыгарылган распоряжениеден өйдөдө турат. Ошонун жыйынтыгында эл аралык бизде киргизилген нормалар ратификация болгонда, ошолор мисалы эмеден распоряжениеден өйдөдө турат да, аны сот аркылуу алып чыгып утуп чыкса болот, эч кандай чектөө жок. Тыюуларды кичине тура эмес түшүнүп атасыз да. Ошол Мисалы эмне ошол үчүн бар анда? Жок. Мен Боюнда дастан бар албачы. болгон аялдар кээ бир жумуштарды аткара албайт да, ачык эле айтыш керек да. Эми бул не то что тыюу. Алсаң жумушка, тескерисинче сен өзүң андан сага терс таасирин бериши мүмкүн да. Ал сөзсүз түрдө Дастан Кантип боюнда болгон аялды сен алып алып ошол постановлениеде жазылып турат. Боюнда бар болгон аялдар эмес, аялдар үчүн тыюу салынган кесиптер деп жазылып, прям официально мен бүгүн даярданып окудум да. И 400 профессия бар экен: сварщик, шахтер. Эмне үчүн аял андай боло албайт? Ооба, тенденция аз, ооба, спрос аз. Мисалы жок, керки целлюлоза бир нерселер менен иштесе болбойт дейт. Ооба, мен айткан жокмун, бардык аялдар барып эле ошол жакта иштегиси келип атат. Бирок мындай аргумент менен биз любой нерсени айтып коюшубуз мүмкүн да. То есть у меня должен быть выбор, у меня должна быть свобода, даже само предположение о мен том. ошол макулмун. Иште аласыз. Бирок бул рекомендация катары, себеби мүмкүн сиздин репродукциялык ошол функцияларга тийиштүү болушу мүмкүн да. Бирок таптакыр ошол токтом негизинде жумушка албаса, сотко берсе болот. И бериш керек. Мисалы сварщик, менимче, мен даже бир аялды сварщикти билем. Вот. Ачык элечи. Бирок ал жеке менчик ушундай эч бир ушундай тыюу жок. Дастан Далбаевич, мен дагы сиздин сөзүңүзгө бир ойду кошуп кетсем. Мамлекет мыйзам чыгаруучу механизмдерди түзөт да, жана мамлекет жакшы колдоочу функцияны аткарышы мүмкүн. Мамлекет каратель функцияны аткарышы мүмкүн да, мындай басымдап турганчы. Анан мисалы токтом чыгарып чектөө бул каратель функция. А позитивдүү функция бул көбүрөөк пропаганда жүргүзүп, маалымат жумуштарын жүргүзүп, жана ошол иштеп жаткан мамлекеттик болобу, мамлекеттик эмес болобу мекемелерде бул коопсуздук техника стандарттарды чыгарып, жана көптөгөн шарттарды түзүүчү, экономикалык потенциалды күчөйтүүчү нормаларды чыгарса, анда бул мамлекет өзүнүн позитивдүү функциясын аткарат да. Бизде мына постсоветский өлкөлөрдө көбүнчө өлкөлөр ар бир чыгарып жаткан мыйзамдык механизмде кандайдыр бир карательный функцияны киргизет алдын ала. Мына бүгүнкү күндө жазылган конституцияда көбүнчө мындай нормалар иштетилип калып атат да, моралдык адепке, моралдык кандайдыр бир кыргыздардын каада салты, манас эпосы, биздин тарыхы деген популистикалык нормалар киргизилген. Ошонун артынан менин оюмча өтө көп гендердик жана башкалар тыюулар болушу мүмкүн да. Дискриминация тарабынан болуучу тыюулар киргизилген, бул өтө чоң тобокелчиликтерди түзгөн. Бунун түбүндө популизм жатат, бунун түбүндө ошондой кандайдыр бир совковое мышление, совковый подход дейт. Ошонго карабастан эртең мисалы биздин каада салтта качан кыз кыска юбка кийди эле, баардыңар узун кийгиле десе, эртең кыздар эмне болот? Качан аял киши көп иштеди эле деп туруп дагы көптөгөн бизде чектөөлөрдү киргизип коюучу мыйзамдык механизмдер түзүлүп атат. Мыйзамдык механизм деген мүмкүнчүлүктөр, мыйзамдык мүмкүнчүлүктөр. Мына мен ушуну чыныгында өтө чоң дискриминация деп санайм. Бирок бизди бирөө сурап койду, ал мыйзамдар кабыл алынганда, мына азыр инвентаризация учурунда мына биз дагы согушабыз ал үчүн. Качанкыга чейин согушуп жүрөбүз. Бизде качан экономикалык, социалдык тармактарды жөн көтөрүүчү, стабилдүүлүк бир чөйрө түзүлөт. Качан караба согушасың, согушкан адамдар мода тренд болуп кетет. Эмне үчүн? Бул эмненин көрсөтүшү? Ошол гендердик аспект, аялдарга тиешелүү бардык тобокелчиликтер бүгүнкү күндө мыйзам тарабынан, мыйзамдык тараптан колдоочу, алдын ала
мындай алдын ала тартуучу жок мындай болбойт деген механизмдер түзүлбөгөндүктүн негизинде биз ушундай жаман абалдабыз. Ошон үчүн мен бул өтө мындай позициямда эч бир учурда аял кишилердин мүмкүнчүлүктөрүн азайтуу же мүмкүнчүлүк бербөөчү функциялар, мыйзамдык механизмдер эч бир учурда киргизилбеш керек. Жана эгерде аларды чектөөчү кандайдыр бир функция болсо, анга позитивдүү нормага жүргүзүп, пропаганда жүргүзүлүш керек. Демек Татөбү азыр жаңы конституцияга келгенибиз өтө туура болду. Мен дагы ушул теманы ачайын дегем. Демек ушул моралдык кандайдыр бир абстрактуу темаларды конституцияга, мыйзамга кошуу менен булар ушундай эме болуп атат да. Бул мораль деген бул деген растяжимая вещь да, орусча айтканда. Бул деген любой нерсени ушунун астына эметип манипуляция кылып, подмена понятий кылып, бул деген ушундай бир Пандоранын ящигин ачат, Мисалы, кандай деп ойлойсуз, Ажара, азыркы жаштар ушул нерселерди түшүнүп атабы? Референдумда не кылышат? Барып кандай добуш беришет, же болбосо беришпейби? Азыр тенденция кандай жаштардын арасында ушул жаңы конституциянын проекти боюнча? Мен бир сөз кошуп кетейин дедим элем, жана кесиптер боюнчачы, жана айтып атпайсызбы 400 кесип деп. Анан биринчи бул биз бул Советтик Союздун пережитокубуз да, ушул нормачы. Көп кесиптер азыр уже дүйнөдө колдонулбай калган, Кыргызстанда дагы. 400 болбойт да. Анан көп кесиптер инновация болуп, уже мурункудай зыян алып келбейт. Ошон үчүн сөзсүз бул токтом, бул ушул норма иштеп чыгыш керек, башка каралып чыгыш керек, башкача болуш керек да. Анткени дүйнө башкача. Жанагы эмгек рыногу да башкача. Азыр требование, квалификация, компетенциялар дагы, анан технологиялар да уже башкача, мурункудай уже көп кесиптер зыян, аялга зыян алып келбейт. Ошон үчүн өзү менен эле чечилип калыш керек да бул суроо, чынын айтканда. Анан толук кошулам, чектелүүлөр болбош керек. Сөзсүз мүмкүнчүлүк, анан жанагы свобода выбора болуш керек да, аялга барабы барбай, ал өзүнүн иши. Эме боюнча жаштардын мындай настроениялар боюнча, ушу референдум боюнча биз дагы ушу Жаштар өнүктүрүү институту уже октябрда событиялардан кийин кичине ойлондук да, чын айтканда биз жаштарыбызды билбейт экенбиз депчи. Жаштарыбыз ушунча ар кандай, ар түрдүү, ар кандай өзүнүн эмелери менен, потребностьтери менен экен. И көбүнчө уюмдар, жана Татөбү айтып кетпедиби башында, уюмдардын ролу абдан чоң депчи, ушундай коомдук уюмдардын. Бирок көбүнчө коомдук уюмдар мындай удобный жаштар менен иштеп калганда, акыркы жылдарычы. Ошон үчүн мындай удобный жаштар, жанагы уже акылы бар, агартуу программалардан өткөн жаштар, анан жанагы биз билбеген, көбүнчө айыл жеркесинде же миграцияда болгон келген жаштардын арасы абдан созулуп чоң болуп калган да, пропасть болупчу. Ошон үчүн бул эки ар кайсы лагерь деп менин оюмча эсептесе болот. Анан ошо прогрессивдүү, кавычка деп коелучу, прогрессивдүү жаштар көбүнчө мындай уже өзүнүн позициясы бар жаштар аз эле. Анан алар сөзсүз мындай референдум түшүнүгү бар, ойлойм түшүнүгү бар, анан каршы деп чыгат депчи. Бирок алардын пайызы 20-30% ашпайт. Преимущественное большинство көбүнчө жанагы бул жаштар позициясы жок, жанагы манипуляцияга, жеңил манипуляцияга болгон жаштар, провокацияларга, манипуляция жеңил эметилген алынган жаштарда жана критикалык ой жүгүртүүсү азыраак төмөн. Ошон үчүн менин оюм боюнча көбүнчө референдумга ооба деп жооп беришет. Анткени жана айтып кеткендей, азыр абдан популисттик идеялар менен мындай инструмент катары колдонуп атышат да, биздин эме ушу конституцияны продвигать эткен немелерибиз, өкүлдөр, элдери. Анан жана нравственный, каада салттар, традиция деген көп сөздөрдү колдонгондо көп жаштар чын айтканда Татөбү айтып кеткен нюанстарды көбүнчөсү түшүнбөйт, билбейт, маалыматы жок. Ошон үчүн менин оюм боюнча ушул келе жаткан референдумда көбүнчөсү жаштардын арасында макулдуу эле айтышат. Анткени маалыматы жок,
кандай кирген эме жаңылыктарды көп түшүнбөйт. Мына тигиле жума бизде чогулуп эле ушу жаштар уюмдарынчы президенттин указы чыкты эме деп нравственное воспитание молодежи депчи, культурно-нравственное воспитание молодежи деп. Анан ушул указга жараша концепция иштеп чыгарылаптыр. Анан барып биз сурадык да, макул, культурно-нравственное деген эмне ичинде? Кандай түшүнөсүздөр, ачып бериле депчи. Жаштардын арасында баары жөн эле унчукпай отурду да, түшүнүк жок. Ошон үчүн түшүнүгү бул шаарда болот да, анын айылда. Демек, ушул дүйнөлүк практика боюнча негизи эле ушундай абстрактуу идеялар мыйзамдан алыс болуш керек. Мыйзам бул ушундай прикладной бир нерсе болуп, мындай четко и максимально человеческий факторду исключение кылып, полностью мындай өзүнчө бир система түзүлүш керек. Мыйзам боюнча, дүйнөлүк практика боюнча. Дастан Далбаевич, мындан башка ушул жаңы конституциянын проекти башка кандай рисктерди ачат? Эмне үчүн бул өтө коркунучтуу нерсе жана мындай нерсени продвигать этип аткан бул цель эмнеде сиздин оюңузча? Максат бул бийликти мыйзам негизинде алуу. Октябрь айынан келип окуялардан кийин азыр президентте бир топ укуктар жок. Ошону азыр максат мындай: конституциядан кийин сотту башкаруу, аткаруу бийликти башкаруу, парламентти башкаруу, бүт баарын башкаруу, иши кылып бийликти алып алуу да. Мына бир менимче ушундай максат. Башка уже мындай шылтоолор да, элдин жашоонун түзүү, жогоратуу, ушун менимче бул жөн эле шылтоо. Себеби бул конституцияда бир дагы ушундай социалдык, экономикалык маселелер жакшы көрсөтүлгөн эмес. Азыр айылдарда мындай айтып атышат да, пенсия өсөт. Андай эмес, конституция негизинде эч качан пенсия өспөйт. Социалдык, экономикалык маселелер ушул эле азыр иштеп аткан конституцияда дагы жазылган, бирок деңгээлебиз мына көрүп атабыз го. Ошондуктан эң биринчи максат бул ушул бийликти алуу конституция негизинде. Каталар бул конституцияда өтө көп, кайчы пикирлер бар. Каталар грамматикалык ушундай бар. Ачык эле мына юристтер айтышат го, туурабы? Ушундай дагы бар. Менимче биз дагы ошо өзгөрүүлөргө дагы 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин келебиз. Өзгөртөбүз ушул конституцияны. Каталарды өзүбүз эле көрөбүз. Башка максат бул жерде жок. Коркунучтар өтө чоң, ошол эле чектөөлөр адамдын укуктарга терс таасирин бериш мүмкүн. Себеби бул жерде мындай жазылып атат да, бир жерде цензура болбош керек деп атат да. Ошол эле кезде мыйзам негизинде чектөөлөр ушундай маалыматты таратууга киргизилиши мүмкүн. Иш чараларга, атайын иш чараларга мыйзам негизинде тыюу салыш мүмкүн деп жазылып атышат да. Анти моралдык жактан, коомдук маанайга жакпаган ушундай мыйзамдар негизи болбош керек деп мындай жазып атышат да. Ким аны аныктайт? Феминизм үчүн да коркунучтуу болушу. Ооба, ким аны аныктайт? Коомдук мисалы ошол эле моралдык жактан терс таасирин бербейби? Бир эле киши аныктайт. Жакпаса бул мыйзам бизге кереги жок, же ушундай тыюуну салыш керек деп койсо, бир эле киши айтып койсо, бүт баары аткаруу бийлиги дагы, жогорку кеңеш ошол эле аткарышат. Бат эле. Таттөбү айтсаңыз, бизди көрүп жаткан азыр жаш кыздар, аялдар, же болбосо ушул кыздардын жана аялдардын укуктарын колдоо жана коргоону колдогон адамдар үчүн эмнеге ушул жаңы конституциянын жаңы проекти кооптуу?
аялдар үчүн, аялдардын реалиясы үчүн айтып койсоңуз. Конституцияда мына 2021 жылдын 9 февралынан сунушталган конституциялык долбоордо 80 өзгөртүү каралган. 80 өзгөртүү. Андан сырткары грамматикалык, орфографиялык, лингвистикалык каталар дагы бар. Бирок эң кооптуу жери кайсы чөйрөдө социалдык суроолор жана жарандар ачык, айкын сүйлөп жана өздөрү ачык иш чараларды жүргүзө алат. Ачык саясат жүргүзүлгөн чөйрөдө. Бардык болгон бийликти, бардык болгон ресурстарды бир институт президенттин башы менен борбордоштурулган. Андан сырткары прокуратура дагы, сот дагы, жогорку кеңеш дагы көз карандысыз толук көзөмөл менен иштеген, бир дагы боштондук жок институт жок болгону, бунун толугу менен автократия, монархия деп атап коет. Бул Туркменистан, Тажикстандан ашкан бир өлкөлүк система. Аны канчалык бизде айкын ачып сүйлөгөн эл анга жарашыктуу, аны бир гана мына убакыт өлчөмдөйт. Бирок бир нерсени унутпашыбыз керек. Мамлекет бул татаал механизм. Анын ичиндеги мыйзамдар бир гана өлчөмдүү фактор менен жазылыш керек. Адеп, манас осуяты, каралган мораль эч бир учурда өлчөмдөлбөйт. Анын түзүлүшү, анын источниги бир тарыхты гана 7 тарыхчы жазган. Бир гана Кыргызстандын тарыхын. Манас осуяты бул мифологиялык произведение. Ал кыргыздардын бир культурда, бир маданияттык наследие деп атап коет. Ал мыйзамга киришүү нерсе эмес. Андан сырткары Конституцияда 10-12 моралга каралган нормалар бар. Ошолордун бардыгы сөз ачыктыгына жана ачык саясат жүргүзүүгө көп чектөөлөрдү жүргүзөт. Бул аял кишилер бир гана ачык саясат менен мындай Кыргызстанда жакшы иш чаралар жүргүзө алат. Бул бир. Аял кишилердин эң күчтүү ресурсу бул ачык саясат. Ошол нерседен чектөө кетти бир. Экинчиси, 2 норма алынып калып атат да, ошол нормага карата Конституция аял кишилерге тиешелүү квоталарды гарантия бербей атат. Эртең бардык мыйзамдарда 8-10 чактуу мыйзамдарда квоталар алынып калынса, Конституция ошонго мыйзамдык механизм жолдорду берип атат. Андан сырткары бизде мамлекет социалдык программаларды жүргүзөт деген нормада бир гана жаштарга тиешелүү болуп калып атат дагы, аялдарга, башка социалдык группаларга тиешелүү мүмкүнчүлүктөр алынып калып атат. Ошонун жыйынтыгында бюджеттик саясат толугу менен каралып чыгышы мүмкүн да кайра башынан. Ошонун жыйынтыгында мен мындай гендердик аспект тараптан мындай бир ойго келип атам да, бүгүнкү күндө аял кишилердин саясатта катышуу процесстерин көп активдүү, позитивдүү жана мындай элге жакшы таасир бере турган аял кишилердин катышуусун чектөө механизмдери каралгандагы жана ачык сөз, ачык бизнес, ачык ишкерликти алып баруучу бардык механизмдер жабылып атат. Жарандык коом үчүн дагы мүмкүнчүлүктөр жабылып атат. Финансы тараптан бизде мисалы прокуратура президенттен кийин мисалы президент баарын борбордоштурган. Эртең бирөө аны укпай калсын, анын институтун прокуратура барып туруп башынан сабай турган бир структура катары түзүлүп атат. А соттор ким? Алар бир байкуш, алар бир нотариус. Эмне десе ошону аткара турган функция аткарылып атат. Парламентти жокко чыгарып коюшту. Бир жөнөкөй бир нотариус кылып туруп, курултайды бир нерсе болсо барып туруп сабай турган бир мындай сөз менен репрессия кыла турган бир кандайдыр бир карательный орган катары. Бул бүгүнкү күндө түзүлүп аткан конституциялык долбоор сунушталган. Бизде өлкөбүздө жакшылыкка алып келбейт. Бирок ошо канча жыл жашайт билбейм, бирок жашаган учурда көптөгөн мыйзамдык механизм тараптан аял кишилер үчүн, гендердик аспект сакталыш үчүн көптөгөн тобокелчиликтерди түзүп коюп атат да. Мен ошондуктан жарандык коомду бир нерсеге чакырып кетет элем. Азыр инвентаризация башталып атпайбы? Көптөгөн 300дөн көбүрөөк мыйзамдар өзгөртүлүп атат. Ошол жерде жок дегенде гендердик аспектти сактап калыш үчүн күрөшүш керек да. Мына ушул адамдын укугун сактап калыш үчүн күрөшүш керек да. Эмне дегенде мыйзамдык механизмдер мыйзамга жатат да, кийинчи ошол жерде кармап калыш керек. Демек, азыркы учурда Кыргызстандагы аялдардын реалиялары ансыз деле жаман
өтө жаман абалда болгону менен, көйгөйлүү абалда болгонубуз менен бул келаткан жаңы конституциянын проекти андан дагы өтө төмөндөштүрүп, бул мисалы аялдардын укугу жана ушул бизге азыр предлагать этип аткан жаңы конституция бул экөө туура келбеген эле нерселер болуп калат экен. Саясатта аялдар аз болот. Бул бир конституция негизинде. Жаңы конституция негизинде. Бул бир терс таасири. Экинчиден болсо ошол эле моралдык, адеп ахлак деп атышпайбы? Ошол негизинде дагы башка мыйзамдар аркылуу чектөөлөр киргизилиш мүмкүн. Абдан жаман көрүнүш, абдан жаман. Жана бул боюнча азыр дагы кийин мына бизде канча президент отуруп кетти, тарых өзү баа берип атпайбы? Муногу кабыл алынып аткан конституциялык долбоорго мен жеке өзүм эксперт катары, эксперттик топту координатору катары ошол гендердик аспект менен иштеп, ошол нерсени, аналитиканы бөлүшсөк дагы болот. Ачык аналитика абдан көптөгөн тобокелчиликтерди жаратат, жана буну киргизген норма, буну жазган адамдар чыныгы тарыхта кылмышкер катары калып калышы мүмкүн. Таттыбек, ошол сиздер жасаган аналитиканы биз шилтемесин описанияга коюп койсок болобу? Адамдарга изученияга. Албетте. Сонун. Достор, биз анда бүгүн ушул талкуубузду жыйынтыкташыбыз керек болуп калды. Менимче өтө маанилүү талкуу жүргүздүк. Демек ушул талкуунун сиздер азыр референдумдун алдында, шайлоонун алдында көрүп атсаңыз керек бул программаны. Биз бул жерде ушундай жыйынтыкка келдик. Демек, эркиндик бул ушул тандоо эркиндиги. Бул деген эркиндик бул не только тандоо эркиндиги, но еще право делать ошибки. Чынбы? Мисалы жанагындай запрещенный профессиялар жөнүндө ой жүгүрттүк. Мисалы ошол эле жаңы конституция жана ушул эркиндигибизге кандай механизмдерди колдонуп кол салуушу мүмкүн, жана кандай коркунучтуу Пандоранын, мындайча айтканда, ящигин ачышы мүмкүн деген жыйынтыктарыбызды биз көңүл буруп койдуңуз деп ойлойм. Достор, чоң рахмат биз менен болуп бергениңиздерге. Достор, сиздерге дагы чоң рахмат. Менимче өтө жакшы талкуу жүргүздүк. Анан достор, дагы айтар нерсебиз, бизге комментарийге жазыңыз. Эмне үчүн канча аргумент келтиресизби боло берет. Эмне үчүн жаңы конституция аялдардын укуктарына кандай зыяндарды келтириши мүмкүн, эмне үчүн өтө кооптуу нерсе болгондугу үчүн эң көп аргумент жазган адамга биз ушундай жакшынакай худини тапшырып беребиз. Жана мурунку чыгарылыштагы, мурунку эсиңизде болсо, биз сексуалдык асылуу жөнүндө сүйлөшкөнбүз Эрик жана Асем менен. Ошол видеобузду дагы көрүп, шилтеме менен өтүп, ошол жактагы конкурска да катышсаңыз болот. Биз жакында ошол конкурстун жыйынтыктарын баарын жарыялап, сиздерге белектерибизди тапшырабыз. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат. Достор, чоң рахмат. Бул сиздер менен баштан башта командасы жана биздин каналга жазылууну унутпаңыздар, комментарийлерге ойлоруңузду калтырыңыздар. Көрүшкөнчө.